أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün sizler menen hulk мүнөз жөнүндө сүйлөшөбүз, адамдын характери боюнча. Динибизде адамдын характери канчалык маанилүү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Астаузу билля ва иннака ла ала хулукин азим." Senin karakterin, senin kulp мүнөзүң дейт, характерин пайгамбарыбыз айтат, Аллах Таала сүрөттө. Аябай улуу дейт да. У тебя есть великий характер. У пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах нашего пророка саллаллаху алейхи ва салляма вот так в Коране описал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва салляма ма мин шайин фил мизани асқалу мин хуснул хулук." Таразада кыямат күнү таразада жакшы кулк мүнөздөн оорураак, салмактуураак нерсе жок деди. Жакшы кулк мүнөздөн, хороший характерден, жакшы характерден оорураак нерсе, салмактуураак нерсе жок деди. Кимде жакшы кулк мүнөзү болгон болсо, жакшы характери болгон болсо, мына ошол адамдын таразасы аябай оор болот экен да, салмактуу болот экен. Жакшы характери бар болгону тамам. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бирок бизде характерлерибиз адамдарда любой человеческий характер испортился. Адамдардын характери бузулуп кетти да. Адамдар сабырсыз болуп калдык. Адамдар агрессивдүү болуп калдык. Көп адамдар агрессивдүү, сабыры жок. Азыр ушундай жүрөгүң ооруйт, жолдо баратып, машина менен баратып, 5 мүнөт эле светофордо бир 5 секунд, 10 секунд туруп кала турган болсоң, сразу сигнал басат да, ошондой ди башталат да. Адамдарда характер аябай өлгөн, аябай начар болуп калган адамдардын характери. Бардыгыбыз агрессивдүү, сабырсыз болуп калганбыз. Мисалы үчүн базарларга барып көрсөңүздөр, Ош базарга же болбосо Аламидин базар, Дордой базарга барып көрсөң, эмеден артыңда бир аз ушу жолдо машинеден туруп аварийканы түзүп турсаң, "Албайсыңбы, ты чё деп моно кылып эле кептим. Да баянга жалбай, "Толкуем что ли?" деп мына жаман сөздөрдү айтып, жүрөгүң ооруп кетет да, карап туруп айтасың да, мен дейсиң, ушул адамдардын арасында жашап атамбы дейсиң да. Иногда думаешь, что я среди людей живу или среди животных я живу дейсиң да. Адамдардын арасында жашап атамбы же айвандардын арасында жашап атамбы деген сөз келип кетет да. Просто адамды түшүнсө болот го. Машинанын жолдун чекесине токтотуп бир аз токтоп турган болсо, менде дагы ушундай ситуация болуп калышы мүмкүн деген адамдарда ой жок. Менде дагы ушундай ситуация болуп калышы мүмкүн. Недавно жакында эле машинем бузулуп, машинем өрттөнүп кетейин жатады. Дым чыгып, түтүн чыгып, машина жолдун ортосунда калган. Адамдар жардам бергендин ордуна, "Чобек, убери отсюда" деп, "Бияктан машинеңди ал, тияка ал" деп жардам бергендин ордуна адамдар "Машинеңди алчы, тияка, пробка создавать этип атасың, эме кылып атасың." Баягындай адамдарда кээде эме кыласың да, баягындай өтө жестокий болуп баратат да адамдар. Мээрим деген нерсе жок. Адамдар бүгүнкү күндө өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, для своего интереса, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн башка бирөөлөрдү пожертвуют. Бирөөлөрдү уже жертва кылып коет да, жөн элечи. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты:
inna sharran nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyamati man tarakahu nasi ittiqa'a sharri. Eng jaman adam dedi. Adamlar bir adamdı ушул жаман экен, ушуну менен мамиле кылбай эле коелу деп таштап койгон болсо ушул жаман адам экен. Эң жаман адамдар характеринин начарлыгын билип, характерин начар, кой ушуну менен мамиле кылбай эле коелу деп туруп, адамдар таштап койгон адам дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Кыямат күнү эң жаман адам ушул дейт. Характери начар адам. Адамдар менен мамиле кыла албаган адам, характери начар, гнилой характер боло турган болсо, бул эң жаман адам экен, самый плохой человек. Эгерде адамдын характери жаман боло турган болсо, адамды жаман характер боло турган болсо, аны менен достошконго да кыйын да. Дос болуш деле кыйын. Иштешиш кыйын аны менен. Иштеше албайсың. Же болбосо андан бир жакшы жолдош чыкпайт, характери начарчы боло турган болсо, жакшы күйөө болбойт, жакшы аял болбойт эгерде характери начар боло турган болсо. Демек эң биринчи эмне? Характерди оңдошубуз керек экен. Характерди адамдын кулк мүнөзүн, характерин оңдош керек экен да. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулуқан." Эң иманы толук адам бул кулк мүнөзү, характери жакшы адам экен. Үй бүлөңүзгө жакшы мамиле кылсаңыз, досторуңузга жакшы мамиле кылсаңыз, характериңиз жакшы болсо, общительный болсоңуз, бирөө менен жакшы тил табыша билсеңиз, ачуулуу болбосоңуз, агрессивдүү болбосоңуз, демек эмне болот экен? Сиздин кулк мүнөзүңүз жакшы, ыйманыңыз толук адам болот экенсиз. Ыйманың толук адам болот экенсиз. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул хадистин берки негемиз бар. Эң жаман адам деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Эң wa inna abghadukum ilayya wa ab'adukum minni fil akhirati aswa'ukum akhlaqan. Силердин эң жаман көргөн жаманыңар деди пайгамбарыбыз мага. Ilayya wa ab'adukum minni fil akhirati. Менен эң алыс адам, кыямат күнү менден эң алыс боло турган адам, жана мен эң жаман көрө турган, мага жек көрүнө турган адам aswa'ukum akhlaqan, силердин кулк мүнөзүңөр жаман адам деди. Демек, характери жакшы адам кимге жакын болот экен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жакын болот экен. А характери жаман адам боло турган болсо, пайгамбарыбызга дагы бул жеп пайгамбарыбызга дагы жаман көрүнгөн, жана ошондой эле акырет күнү пайгамбарыбыздан эң алыста болгон адам бул характери жаман адам экен. Адамга биринчи кулк мүнөз керек. Молдо болобу, алым болобу, биринчи кулк мүнөзү жакшы болуш керек экен. Характер жакшы болуп, характери чорт болбош керек экен. Характери чорт адамдар менен иштеше албайт экен да. Муякта айтып тур, адам дейт, эгерде бирок илими болуп туруп, жакшы характери жок боло турган болсо, анда бул эң жаман көрүнүш экен да. Кээ бир адамдар басып жүргөн компьютер эле да, башы компьютер. Илим бар, билет бүт барлыгы жокту, бирок характери жаман да. Характери жаман да, бая биз айтып коет, ит характер деп коет. Ушул характерди ташташ керек. Адам характердин кулк мүнөздүн үстүнөн иштеш керек экен. Алымдар айткан экен, эмиче, алымдар айткан экен. قال الفضيل ابن عياد لا تخالط سيء الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر. Жаман кулк мүнөзү, характери жаман адамга аралашпа, аны менен алды берди кылба деген экен. Ал бир гана жамандыкка алып барат адам деген экен да, жаман характерчи адамга жугат экен да. Адам эки нерсе аркылуу таанылат. Адамдын аты бар, анан заты бар. Адамдын аты бар, анан заты бар. Мен атым Аладдин болот. Эми ошол эле мезгилде менин затым бар. Ал затымды кимдер белгилейт? Адамдар белгилейт да. Аркасынан айтат, сиздин аркаңызда айтат. Муну жаман дейт, мошенник. Бул саткын. Бул
кулк мүнөзү начар, бул кулк мүнөзү ит адам деп. Адамдар бүгүнкү күндө сиз менен ассаламу алейкум деп көрүшөт, бетиңизге жылмайып, бирок ошол эле мезгилде ичинен айтат да: ах ты мошенник, ах ты глупый деп болсо, глупец деп болсо, любой адамдын артынан адамга баа берет дайыма да, характеринечи. Адамга баа берет. Ошон үчүн азыртадан жаштан биз затыбызды калыптап келебиз да, жаш кезибизденчи. Жаш кезибизден биз затыбызды калыптайбыз. Адамдар бизге баа берет бардыгы. Ахлул жаннати дейт: "Ман мала Аллаху узунайхи мин санаин наси хойрон." Бейиштиктер дейт, адамдардан дейт жакшы сөздөрдү, жакшы мактоолорду угуп кулактары толгон адамдар. Бейиштиктер кимдер экен? Адамдардан жакшы сөздөрдү угуп кулактарын толтурган адамдар. Машалла, Алла разы болсун, бунун кулк мүнөзү жакшы деп адамдар мактаган адам, булар кимдер экен? Бейиштиктер дейт. Wa ahlun nari man mala'a uzunayhi min sana'in nasi sharran wa huwa yasma. Эми тозокулар болсо дейт, тозокулар булар дейт, баягы жаман сөздөр менен кулактарын толтурган адамдар дейт. Жаман сөздөр менен адамдар жамандаса, кой депчи. Ошон үчүн кулк мүнөзүбүздүн үстүнөн иштейли. Анан улупканын үстүнөн, жылмаюунун үстүнөн бир аз иштешибиз керек да, мусулмандарчы. Ассаламу алейкум. Бир аз жылмайып, как будто бүт дүйнөнүн жүгүн алып келип, проблемасын биздин үстүбүзгө таштап койгондой, мындай капкара болуп, хумур лицо менен жүрөбүз да, эми. Андан кийин дагы алым айткан экен: "Ли ан ясхабани фажира хуснул хулук ахаббу иlayya min an ясхабани абидун саййиул хулук." Күнөөкөр болсо дагы кулк мүнөзү жакшы болгон адам менен достошконум жакшыраак дейт. Илимдүү болуп туруп дагы, же болбосо намаз окуп туруп дагы кулк мүнөзү иттей болгон адамга караганда, кулк мүнөзү саватсыз болсо дагы кулк мүнөзү жакшы болгон адам менен достошконум жакшы дейт. Wa qala Yahya ibn Muaz: "Su'ul khuluqi sayyi'atun." Жаман характер бул өзү бир жамандык экен. Жаман характер өзү бир жамандык дейт. La tanfa'u ma'aha kasratul hasanat. Эгерде сенин жаман характериң боло турган болсо дейт, жаман характериң боло турган болсо, сага көптөгөн жакшылыктарың жардам бербейт дейт. Жаман характериң болсо, сага көптөгөн жакшылыктарың жардам бербейт. Wa husnul khuluqi hasanatun. Ал эми жакшы характер, жакшы кулк мүнөз дейт. La tadurru ma'aha kasratu sayyi'at. Көп жамандык дагы дейт, эгерде жакшы кулк мүнөзүң болсо, көп жамандык дагы сага зыянын бербейт дейт. Демек, характерибизди жакшы кыла турган болсок, анда эмне экен? Көп жаман нерселер дагы кулк мүнөзүбүздүн жакшы экендигине карап, Алла Таала майда чүйдө күнөөлөрүбүздү кечирет экен. Эгерде эмелерибиз, характерибиз начар боло турган болсо, жаман боло турган болсо, анда ошонун айынан дагы көп күнөөлөргө не болот экенбиз? Кириптер болот экенбиз. Ар бир нерсеге баягы кулк мүнөзүнүн үстүнөн иштегенде, ар бир нерсеге позитивдүү нерсени алыш керек да. Адамдын оозунан жакшы сөз дагы чыгат, жаман сөз дагы чыгат. Жакшы жорук дагы чыгат, жаман жорук дагы чыгат. Эки кошуна жашайт экен да. Эки кошуна маңдай тескей жашайт экен. Bir үй бүлө дайыма урушат экен да. Бирөөсү болсо дайыма тынч экен. Анан баягы күндө урушкан айтат экен: "Кана ушулардын барчы кемпир ушулардан бир секретин үйрөнчү. Булар немче тынч жашашат урушпай, а биз күндө урушабыз" деп анан аялын жөнөтөт экен. Аялын жөнөтсө, аялы барып баягы келинчеги менен эле чай ичип отурса, кошунанын келинчеги менен кошунасы менен чай ичип отурса, эшиктен кошунасы кирип калат экен. Кошунасы кирип калып эле баягы челекти, чаканы коюп койгон экен эшиктин кире беришине. Келип чачышып, челектеги суу төгүлүп кетет экен да. Деп туруп аял учуркка барат экен да. Кечиресиз, мен байкабастан ушул жака коюп коюптурмун, бул менин айыбым дейт экен да. Келинчеги.
Күйөөсү айтат экен, кечиресиң, мен көрбөй калдым, негизи мени эме кылган, мен чатышып кеттим, менин бутум тийип кетти чакага деп ушундай дейт экен да. Баягы жерде кошунанын аялы туруп жөнөп калат экен. Каяка сиз жөнөдүңүз десе, көрсө бизде ушул нерседе проблема бар экен. Кичинекей нерсеге эле бири-бирибизден айып издеп, сразу бири-бирибизди сөгүп баштайт экенбиз дейт экен. Анан ошентип барып айтам го, реакция бергендечи биз сразу жаман түшүп эле бир кичинекей машинеңизди тип эстен өтүп кетсе, сразу түшөт да, эшти жабып эле, ты чё, дурак что ли? Деп туруп эле сразу баштайсың да сразучу. Уже настройка башка жака буралып калганда, эмне болчу башка жака? Ты что, дурак что ли деп туруп? Ты что, дебил что ли деп баштайт го мына. Но извините за такие выражения на таком месте, в мечети, но на самом деле на улице люди такие сейчас. Настройка сразу буяка бурулуп калган да, ошону бул жака коюп койсоң болбойбу? Извините, менден кетти десе, сразу өтүп эметип кетет да. Бир жолу ошондой чүйдө баратам мен делечи, телефонго бир аз алаксып калып турмун. Келип бирөө дик сигнал берди, баягы карасам, ой зулой да келатат. Сен дагы ошондой бара турган болсоң, баягы жерде пожар болуп кетет да. Анан мен дагы акырын токтоттум да, брат, извини, просто я отвлекся, на телефон посмотрел, поэтому отвлекся десем, все деп туруп, баягы жерде баягы лапылдап күйүп келаткан нерсе баягы сразу эле башкача болуп калды да. Адамдардан анан бир четине кечирим сурасаң, сразу түшүп калат да, моне болчу. Мен кыйын экенмин дейт да. На самом деле ал кыйын эмес, просто сен адамгерчилик кылып атасың. Андан кечирим сурап коюпчу. Жакында деле бирөө ошондой да чыгып тур, акчаны качан бересиң? Айттан кийин берем дедің эле, бербейм. Деп, я не забыл. Коя тур. Ассаламу алейкум, жумуштарың кандай? Ден соолук жакшыбы десем, сразу элечи. Баягы сразу өзгөрө түштү да. Рахмат, өзүң кандай, жакшыбы депчи. Анан ушундай кылыш керек экен да. Болбосо мурда кеде мен деле баягы газдан тебе баштайсың да. Настройканы каяка бурасаң ошол жака кете берет да. Адам деген ушундай экен да. Баягы жашоодо эмне кылышыбыз керек экен? Оң жагын деле карап көрүш керек да, бул жагын делечи. Ошон үчүн ушул нерселерге да маани берип, жакшы нерсеге. Анан